Президенттикке талапкер Садыр Жапаров мамлекеттик тейлөө кызматтарын ыкчам жана терең санариптештирүү керек экенин белгилейт. Шайлоо платформасында ишкер же жарандар ар кандай мамлекеттик орган менен аткаминерлердин эшигин каккылабай, аралыктан туруп, онлайн түрүндө байланышуусу коррупцияга бөгөт коет. Санариптештирүү урууларга бөгөт коет. Мамлекеттик кызматкер ишине кыянат кылган учурда компьютердик системада аны тез арада ачыкка чыгарууга мүмкүн. Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо платформасында калктуу уайымга салган бюрократияны азайтып, мамлекеттик мекемелердеги учуу кыйры жок, узун кезектерди жоюп, элдин жашоо деңгээлин жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулган. Көптөгөн мүмкүндө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар ушул IT сфера аркылуу үйдөн чыкпай иштөөгө, акча табууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол үйдөн чыкпай өзүнүн чыгарган продукциясын болобу, эт болобу, башка өндүрүштөрдү интернет аркылуу бир соода саттык платформалар аркылуу сатып, өзүнө багы өзүнүн өндүрүшүндө акча табууга мүмкүнчүлүк берет да, e-commerce деген платформалар. Жергиликтүү программисттердин жасаган эмгектери эл аралык коомчулукта жогору бааланып, АКШ, Германия, Франция сыяктуу алдыңкы өлкөлөрдөн буйрутмалар келип турат. Жогорку кужайды жаңы аяктаган Рысбек Рахманов IT тармагына жаңы аралашып жатканын айтат. Мен бияка калууну чечтим, анткени программисттер негизинен эмне кылышат? Өлкөнүн мисалы программисттер жөнөкөй элдин ишин жеңилдетүүгө эметишет да. Аймактарда санариптештирүү толук ишке ашуусу үчүн алгач дыйкандар өзүнүн өндүргөн продукциясын үйүндө жатып эле интернет аркылуу сатууга мүмкүн экенин түшүнүүсү керек. IT адиси Урмат Мекишев санариптештирүү тармагындагы кемчиликтерди атады. Анын айтымында мамлекеттик тейлөө мекемелеринде бирдиктүү программа жок го эсе. Бирдиктүү эмес, ар бир ишкана өзүнө жараша, өзүнө ылайык кылып чыгарылган, бирок ал бул иштеп чыккан системалар көбүнчө ошол окшош болуп, өз натыйжасын жакшы бербей келет. Саламаттык сактоо жаатында өзүнчө бир система чыгарып, коопсуздук коргоо боюнча ар кандай системаларды колдонбой, бир системага өтүшсө, мисалы ошол эле бир кызматкер бир филиалдан башка филиалга өткөн учурда ошол эле система өзүнө тааныш болуп, ошол иштеп кете турганда болсо. Кыргызстандагы 400дөн ашык айыл өкмөткө жана 31 шаарга толугу менен электрондук тейлөө кызматын киргизүү президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Жапаровдун айтымында жаңы технологияларды бардык тармактарда, бийликтин бардык бутактарында, өзгөчө укук коргоону ишке ашырууда, сот процессин жүргүзүүдө, саламаттык сактоодо, билим берүүдө, салык жана бажы төлөмдөрүн автоматташтырууда кеңири колдонуу абзел.